Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааля өзүнүн элчисин Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам бизге рахим катары жөнөткөн. Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз сени дейт Аллахтын элчиси аламдарга бир гана ырайым катары жөнөттүк дейт. Жана бизге элчинин келгендиги бул албетте бизге Аллахтан болгон чоң жакшылык, чоң неамат. Аллах таала Кур'анда айтат: "Лакад манналлаху алал муъминина ид ба'аса фихим расулан мин анфусихим." Мына Аллах таала му'миндарга ырайым, жакшылык кылды дейт. Качан аларга алардын арасынан элчи жөнөткөндө дейт. "Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим." Элчи аларга анын аяттарын окуп, аларды тазалап, "Ва юаллимухумул китаба вал хикма." Жана аларга китепти жана даанышмандыкты үйрөттү дейт. Жана алымдар айткандай, бул аятта айтылган даанышмандык бул ал элчинин жолу, анын сүннөтү. "Ва инкану мин каблу ла фи далалин мубин." Алар ага чейин анык адашууда болушкан эле дейт. Жана ушул элчи алып келген Куранды жана даанышмандык болгон анын сүннөтүн биз кармана турган болсок, албетте бул биз туура жолдо болушубуз үчүн эң башкы себеп болот. Ушул эки нерсени биз кармана турган болсок, бул дүйнө жана акыретибизге бизге жакшылыкка болуп кайтат. Жана бул эки дүйнөдө тең биз бактылыкка жете алабыз. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, кандай гана сыноолор болбосун, биз ушул эки булакка кайтуу менен, ушул эки булактан жашообузда болгон абалдарды, көйгөйлөрдү чыгуу жолдорун издеп, ушул эки булакты кармана турган болсок, эч качан адашпайбыз. Жана бул пайгамбардын сүннөтү, Аллахтан болгон бизге райым жана жакшылык болгондой эле, ошол менен бирге муну карманууга бизге Аллах таала буйрук кылган, бизге милдет кылды. Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва ма атакумур расулу фахзуху ва ма нахакум анху фантаху." Силерге элчи эмнени берген болсо, аны кармангыла, а силерге эмнени тыйган болсо, ал андан сак болгула деди. "Ваттакуллаха инналлаха шадидул иқаб." Жана Аллахтан коркула, чынында Аллахтын азабы катуу дейт. Жана ислам тарыхында биздин алымдарыбыз, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн, анын сөздөрүн сактап калууга өтө көп көңүл буруп, өтө бегейсиз чоң эмгек кылышкан. Ошондуктан мына биз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жолу менен таанышуу максатында бүгүнкү күндөн баштап Аллах тааланын жардамы менен, Аллах тааланын колдоосу менен биз ушул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын акыл санат көп маанини камтый турган акылман сөздөрүн окуу иретинде мына бул чогулуштарды баштап жатабыз. Жана бул чогулушубузда биз Сахих аль-Джами ас-Сагир аттуу хадистер жыйнагынан тандалган кыска хадистерди окуйбуз. Жана бул жыйнактагы хадистердин баарын тең урматтуу шейх Мухаммад Насирдин аль-Албани текшерип тастыктап чыккан. Жана ошондуктан эч кандай күмөнсүз баардык биз окуй турган хадистердин баарысы тең тастыкталган, текшерилген сахих хадистер болот. Жана Аллахтан сурайбыз, биздин ушу чогулуштарыбызда бизге Аллах таала пайдалуу кылган болсун. Жана бул жакта биз уккан хадистерге биз амал кылып жүрүүгө Аллах таала өзү бизге көмөктөш кылган болсун.